жаткан Марал радиосу өз уктурууларын түз ободо улантат. Ошондой эле биз азыр ТВ24 каналында дагы түз эфирдебиз. Бүгүн 7 апрель. Ошол кездеги бийликке үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы чыккан элдик толкундоолорун аяктагандыгына мына туура 7 жыл убакыт өттү. Бүгүн мамлекеттик деңгээлде курман болгондорду эскерүү иш-чаралары өтүп жатат. Биз кененирээк алдыдагы убакыт ичинде дал ушул маселенин тегерегинде талкуу уюштурмакчыбыз. Биздин студиябыздын мейманы убактылуу өкмөттүн мүчөсү, саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу кызматында турган Дамира Ниязалиева. Саламатсызбы, Дамира айым, студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздар. Айтыңызчы, мына андан бери чынында 7 жыл өттү. Биз ал күндөрдү ушунчалык бир жүрөгүбүз сыздап эстебей кое албайбыз. Анткени 80ден ашуун кырчында жигиттерибизден айрылдык. Алардын үй бүлөлөрү ошол күндү абдан кыйналуу менен жүрөктөрү ооруп эскерип жатышат. Мына азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин Ата бейитте дагы атайын мамлекеттик деңгээлде чоң иш-чара өткөнү турат. Сиз ошол күндөргө мындан 7 жыл мурунку окуяны эстегенде эмнени көбүрөөк көз алдыңызга тартасыз? Анткени сиз өзүңүз жеке ушул апрель окуясынын катышуучусу дагы болбодуңузбу? Көз алдыма тартарым, мен абдан ошо таң калганым, баардык биздин өлкөбүз боюнча абдан чоң толкуулар өттү да, толкундоолор. Ошол жерде элдин ушундай бир чечкиндүү болгону, биримдик болгону, баары бир адамдай ошондой баары чыгып, ушундай бир кыжырлары кайнап, ушу бир бийликке жеткиргендей кылып ачуу сөздөр болуп, ушундай чечкиндүү кадамдарга барып, ушундай болгонуна мен абдан таң калдым. Эмне дегенде мен өзүм 6-сында 5-inde түнү менен барып 6-сында 5-6-сында эмеде болдум, Нарында болдум да. Анан Кочкордон көрдүм, андан келип анан Бишкектен көрдүм. Ошо баары кайсы жерде болбосун, баарын мындайча айтканда настрою, элдин маанайы баардык жерде бирдей болду да. Бийликке каршы болду. Чечкиндүү болду да. Ушундай чечкиндүү кадамдарга бара турган адамдардын ушундай маанайы болду да. Мен ошого абдан таң калдым. Эмне дегенде баары бирдей турганыначы. Анан кийин мен ойлойм, эгерде жанагындай атуулар болбогондо бийлик тараптан эл деле андай ушундай бир башаламандыкына бармак эмес. Негизи бул мүмкүн мындай бессрочный деп коюп атпайлыбы азыр? Мүмкүн ошондой мөөнөтсүз митинг болмокпу, же мындай катуу чын сөздөр айтылган митинг болмок, бир ошондой болмок да негизичи. Анткени мен ошо кетип атканда эле мына ошондой баарыбыз дайындалып ошондой кеткенбиз да. Ар бир областта, ар бир региондо ошондой бир колдоо митингдери болот деп, ошо оппозициянын айткан урандарын, айткан сөздөрүн деп. Анан кийин мынакей өзүңөр билип, деген Нарында буюрса абдан салмактуу адамдар болду митингде. Мындай башаламандык, может, провокация болгон жокпу, же кандай ишыл, андай бир кан төгүүгө, андай бир мындай курч кырдаалга келген жок. Бирок ошондо деле айтып атпайбы, элдин настрою абдан катуу болчу да. Эгерде бийлик тарабынан ошондо кичине эле мындай провокация болуп, кичине эле мындай каршы бир тирешүүлөр болгондо, мен ойлойм, ар бир жерде ошондой чыгып кетиши мүмкүн эле да. Бирок Кудай жалгап, мынакей андай ал региондордо болгон жок, бирок ошо Бишкекте дагы ошо жетиштүү болуп кетти да, абдан көп болду да кан төгүлөр. Эгер мен жаңылбасам, ошондо мына биз дагы журналист катары соңку маалымат жыйындары Ак үйдө өтүп атты эле. Анда Данияр Үсөнов, Сулайманов мырза башкы прокурор эле да. Ошондо журналисттер чыгып, биз бирок сыртта эмне болуп аткандыгын биле элекпиз. Бирок ушунчалык омондор келип атат, баардыгы курал жарак техникалар келип атат, бирок биз журналисттер өзүбүздүн милдетти аткарып ичинде отурабыз, сыртка чыга албай турабыз да, ошол көзүрмө. Бирок ошондо биз маалымат каражаттарынан, интернет блоктардан алып аттык. Эң негизги баягы жанагы жергиликтүү администрацияларды басып алуу аракеттери Нарында, анан Таласта башталды окшойт, мындай кубаттуураак, күчтүүрөөк болуп окшойт. Ошол кырдаалды мындай токтотууга аракет болдубу? Мисалы, сиздер өзүңүздөр баягы ошол уюштуруу башында турган бир көсөмдүүрөөк, көрөгөч катары эмнени сезип аттыңыздар? Элге эмнени айтып аттыңыздар? Негизи биз элге айтканыбыздын эң негизгиси бул тынчтык болуш керек. Провокация калтырбагыла. Бул тынчтык митингдер,
провокация барбагыла деген мынакей эки ошо сөз абдан көп кайталанып атты да. Анткени чынын айтыш керек, эгерде мындай бейбаштык болуп кетсе, жанжал ар кайсы жерде чыгып кетсе, кандай болот элени белгисиз да. Ошон үчүн мынакей бийлик, ошол жерлерде турган бийликтер өздөрү дагы мындай туура ошону түшүнүп, жагдайды туура түшүнүп, жөн өткөрүп беришпедиби бийликтичи, туурабы? Эгерде мына ошо Бишкекте деле ошол мезгилде ушундай кырдаал абдан курч экенин көрүп, көрөгөчтүк бирөө болсо, көрөгөч. Ушундай болуп кетерин билгенден кийин, аягы барып деле бийликти тапшыраарына көз жеткенден кийин, ошо аттырбай эле койсо болмок да. Ошондо мынакей азыр көрөсүңөр, ошо эки бир 90 жигитибиз аман эсен калат эле да. Элдин алатына да калбайт эле да, мынакей ошол убактагы бийликтеги адамдарчы. Ошон үчүн көрөгөчтүк болгон жок. А мынакей башка жерлерде, мына мен жана көргөн жерлер, а жерде деле ошондой болду. Эгерде ошол жерде бейбаштык болуп, эл өзүн өзү кармай албай, ошо митингдин катышуучулары ошондой бир кадамга барган, а жерде деле чыгып кетмек да. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде элдин өзүнүн бир мындай оюна койгондо эч жерде чыкмак эмес. Жанжалчы, ок атуу болбогондо. Ошондо албетте Бакиевдин өзү менен сүйлөшүү мүмкүн болбогондугун көпчүлүк белгилеп келишет, бирок ага акыл кеңешин, мен тырмакчанын ичинде айтып атам, акыл кеңешин айтып тургандар менен мындай бир сүйлөшүүгө аракет кылып көрдүңүздөрбү? Бийлик ушул элге карата мындай ырайымсыз аракет баштап атасыңыздар. Ушуну тезирээк токтотпосо аягы жакшы болбойт деген өтүнүчтөрдү келтире алдыңыздарбы? Албетте бизде ошондой попыткалар көп эле болду. Эмне дегенде биз деле ошо конструктивдүү ишке баралы, конструктивдүү сүйлөшүүлөргө баралы деген ойлор жана мындай иш-чараларды көп эле мындай аракет кылдык да. Мисалын айтайын мен сиздерге. Биз депутат болуп турдук, өзүңөр билесиңер, 11 депутат болчубуз социал-демократиялык партиянын фракциянын ичинде. Анан кийин биз абдан биздин арабызда дагы, ошон бир кишинин арасында дагы мындай болчу да. Мындай радикально настроенныйлар, анан кийин конструктивно настроенный депутаттар бар болчубуз. Анан бирок ошондо баарыбыз бир чечимге келип айттык, эметели, угалы, диалогко баралы. Биринчи ушундай кадамга баралы деп ушундай чечтик. Анан Данияр Усеновду чакырдык. Кел, сүйлөшөлү, биз өзүбүздүн мындайча айтканда талаптарыбызды айталы. Анан силер эмнени жаза аласыңар, эмнени жаза албайсыңар, анан көрөлү депчи. Ошентсек Данияр Усенов макул дептир, бирок керектеген күнү кайра чыгыптыр. Силер келгиле ак үйгө депчи. Биз анда билесиңер да, азыркы жогорку кеңеш, то есть ошол жогорку кеңеш азыркы өкмөт үйүндө болчубуз. Аппарат президенти азыркы мынакей жогорку кеңеш отурган жерде болчу да. Анан силер келгиле дептир да. Ошондо. Анан эми биз деле мындай өтө деле эмеспиз. Мен айттым, барса баралы десем, биздин жана лөктөрүбүз чоңураак. Ал убакта биздин фракциянын лидери Бакыт Бешимов эле айтты, эмнеге биз барабыз дейт. Биз аны биринчи чакырдык. Биз оппозициябыз, эмнеге барышыбыз керек? Ал өзү келсин могу жерге. Деп ошондон тирешип, ошол сүйлөшүү болбой калды. Келбей койду да, мындай башкача айткандачы. Андан кийин дагы бир кадам болду. Роза Исаковна уже андан кийин да, уже Роза Исаковна эме болгон, уже лидер фракция болуп калган. Анан тиги бир жерден ошо тойдонбу, бир жерден ошо Бакиев менен жолугуп калыптыр, случайно элечи. Анан айтыптыр, сиз менен сүйлөшө турган көп сөздөр бар деп айтса, айтыптыр, келгин дептир. Кабыл аласызбы сиз? Ооба дептир. Анан ошентип айтты, мен кабыл алам деди. Биз барып давай талаптарыбызды коелу деп анда обсуждать эттик. Анан экиден алыш күттүк бизчи. Мына чакырат, ана чакырат деп ошо ойдон чакырбай койду да. Мынакей. Ошол эгерде Роза Исаковна ошондо Бакиевке жолукканда эң негизги айта турган сөзү бул болчу. Алмаз Шаршенович ошондо биздин лидерибиз, партиянын ал киши айтты. Эгерде балыкчыда отурган биздин СДПКнын партиянын мүчөлөрүн түрмөдөн чыгарса, мен саясаттан такыр кетем деди. Талап ушул эле болду. Ошону айтмакта, силер мореке кырдаалды курчтуу маселелердин баарын мындай жана свет жана башкалары бар. Экинчи, эң биринчи Алмаз Шаршеновичтин койгону ушул болду. Эгерде силер ошо балыкчыдагыларды чыгарсаңар,
мен саясаттан кетем деп. Мына ошону айт деди да Роза Аковнага. Анан Бакиев кабыл албай койбоду ошондо. Эгерде кабыл алганда кандай болуп калар эле билбейм азыркы күнүчү. Такыр ошо тарыхты өзгөртүп жибере турган бир жолугушуу болмок да. Бирок Алла Таала үстүбүздөн баарын көрүп турат экен. Буйругаптыр. Кудай буйруса, мынакей мезгил башкача болуп калды да. Демек, оппозиция менен ушул бир консенсуска келүү аракетин бийлик жасаган жок да, бийлик уккусу да келген жок деп айтсак. Бийлик мындайча айтканда өзүнүн күчүн переоценить этип койду. Өзгөчө баалап койду да. Өзгөчө баалап койду да. Алар оппозицияны мындайча айтканда недооценка болуп калды да, ошонун күчүн, анан кийин элдин колдоосу ушунчалык болуп кетет деп алар ойлогон жок. Бир бийликке мас болгондой болушту да аларчы. Ушундай коркунучтуу кырдаалды билген жок. Мен ойлойм, мындайча айтканда Бакиев өзү деле ошондой эме менен барып отурган да, туурабы? Революциянын негизиндечи. Бул абдан манчыркап деп коет го. Бийликке манчыркап. Манчыркап ошондой бир бийликке, акчага, ар кандай нерсеге ошондой болуп, бул мындай ситуацияны туура түшүнбөй калды да. Туура баа бере албай калды деп ойлойм. Туура баа бере албай калды демекчи да, мисалы ушул жерде көбүрөөк ошол ал кездеги мына башкарып турган Бакиевдин өзүнүн күнөөсү көбүрөөк болдубу, өзү баягы ишеним арткандыгы же анын жан жөкөрлөрүнүн мындай туура эмес маалымат берүүсү же болбосо анын кеңеши таасир этип койдубу? Бүгүн кандай бааласа болот? Мен ойлойм, ар бир адам өзү жалгыз, анын үстүнө падыша, президент өзү жалгыз мындай пикири болбойт го деп ойлойм да. Жанындагы сөзсүз түрдө, жанындагы айланасындагы адамдар ошого жооп бере турган жооптуу адамдардын сөзсүз түрдө тилин алат. Ал өзүңөр билесиңер, ал кырдаалды Бакиевдин иниси Жаныш Бакиев карап турганда. Мүмкүн ошол жерден дагы мындай каталары кетти деп ойлойм да. Анан өзүңөр билесиңер да, ошол кырдаалдын алдында, 7 апрелдин алдында жанареке өлтүрүүлөр да көбөйүп кетпедиби? Уруп, согуп, өлтүрүп, мынакей бул дагы элдин кыжырын кайнатат. Анан кийин жанагындай жулуп алуу, тоноп алуу дегендер да көбөйүп кетти. Жөн эле жана рейдерский захват деген билесиңер да. Жеке менчикке кол салуулар, жеке менчикке кол салуулар. Анан вообще эле такыр эле эгерде элестетсеңер, бизде ошондо микрофон болуп турган депутаттардын тилин албай, биз менен сүйлөшпөгөндөн кийин, карапайым адамдардын такыр эле үнү жетпей калган ошол убакта бийликке. Бул да ошо себептердин бири деп ойлойм да. Мен угармандардын эсине салып өтөм, биздин студиянын мейманы убактылуу өкмөттүн мүчөсү, ал кезде саламаттык сактоо министрине милдетин аткарган Дамира Ниязалиева. Эгерде мейманга ушул апрель окуясына байланышкан сурооңуз же оюңуз пайда болсо, анда 68 06 06 телефон номерин терсеңиз болот. Биз азыр кезекти угарманга берелик, анда саламатсызбы? Сизди угатабыз. Кайра бизде номерди териңиз, биз болсо маегибизди уланта берели. Дамир айым, мына ошол оор учур өзгөчө баягы кырдаалдын курчуп турган учуру 6 анан 7 апрелге туура келди. Ошол баягы жанагыдай ошо карапайым калкты, бейгүнөө элди аткан учурлар өттү, мародёрчулук болду, жанагы жарадарлар ушунчалык көп болду, саламаттык сактоо адистери жетишпей жатты. Ошол кырдаалды кантип жөнгө сала алдыңыздар? Мына сизге өзгөчө оорчулук жаралды, анткени медицина кызматкерлеринин жетишсиздиги абдан сезилип турбадыбы? Эми чынын айтсам, ошо 7 күнү түндө жогорку кеңешке келдик баарыбыз. Мен где-то 8-9 ошол жака кирдим окшойт. Анын ичи да бир шумдук болду. Анын ичи бир шумдук биринчиден, экинчиден уже Роза Аковна баары эле барып келип калышты да, андан кийин отуруп мени көрүп эле айтты да, Роза Аковна, сен эмне биякта жүрөсүң? Сен барып саламаттык сактоо министрлигинин тейлегин дегенде жөн эле жардам берүүнү карагын, туура болсун, нукта болсун дегендей мен түшүндүм да. Анан келдим, мен ошо 10 түнкү саат 10-дордо келдим окшойт, келсем абдан кыйын болуп атыптыр да. Ушундай кыйын болуп атыптыр. Бирок
айтып кетиш керек, врачтар мынакей кээ бирөөлөр үйүнөн келип, ошо дежурствода тургандар калышып, иши кылып жардам берилип атты да. Анан түнкү саат 3-тө акипрессте мен өзүм указды көрүп калдым да. Роза Саковнанын убактылуу өкмөттүн. Что мен саламат сактоо тармагынын милдетин аткаруучу министри болдум депчи. Мага абдан күтүүсүз болду. Жөн эле отурдум эле да келип жардам берейин депчи. Анан чынын айтсам да корктум. Не дегенде биринчиден мен тажрыйбам жок эле, муну чын айтыш керек, министр болгондун же болбосо ушундай бир чоң системаны башкарууда мен мамлекеттик башкарууда тажрыйбам жок болчу. Албетте. Бирок сиздин кесибиңиз, профессионалдыгыңыз бар. Ал бар. Бирок биринчиден, экинчиден силер билесиңер, мен ошо саламат сактоо тармагынын министрин абдан сындачумун да. Абдан сындачумун, суроолорум дайыма көп болчу. Ошондон эле алдыңкы бир 3 күн мурун өкмөттүн биз отчетун укканбыз, саламат сактоо министри кетсин деп мен айткам. Ал убакта кетсин деп айткан эч ким жок болчу. Чынын айтканда өтө сейрек кездешчү да. Мен кетсин деп маселени ребром койгом да, ошондочу кабыргасынан дегендей. Анан корктум. Өзүм ушинтип сындап жүрсөм, эми кырдаал мындай болсо, барып, эми иштеп көр деп, Жок, барып анан кийин эмете албай калсам кандай болот? Колуман келбей калса кандай болот? Деген кооптонуу менде болду. Анан ойлодум, эртең менен эрте. Чалдым Роза Саковнага. Биз менен сүйлөшөйүнчү деп, баягы түнкү саат түнү менен иштедик да биз. Түнкү саат 3-тө көргөндөн кийин эле чалдым. Чалсам айттым, эчтеке да айткан жок, мен сине сүйлөшөм десем айтты, эртең 7:30 кел деди да. Анан эртең менен чуркап бардым 7:30-дачы. Вообще үйгө барган жокпуз. Ошо жерде таң атканча отурдум. 7:30 Роза Саковнага бар айтайын десем эле, ал киши даже уккан жок мени. Айтты, сен барып КТРге баргын. КТРге барып, канча жарадарлардын жагдайы кандай, эмне жардам болуп атат деп элди тынчытып келгин деди. Анан мен ошо ойдон КТРге келип, саат 8-де эфирге чыктым, биринчи болуп. Ошо башаламан болуп аткан ичинде ошо бийликтин атынан биринчи болуп чыгып, элге ошо кайрат айттым. Биринчиден, экинчиден ошондой жарадарлардын канча болду, эмне кылып атабыз, кандай кылып атабыз деген нерселерди айттым да. Ошентип мен милдетин аткаруучу болуп отуруп калдым ошо ойдончу. Такыр убакыт да болгон жок айткангачы, кетем, барбайм деген сөз болгон да жок. Айтып кетиш керек, жагдай абдан кыйын болду. Не дегенде, биринчиден бул күтүүсүз нерсе болду. Эч ким мындайды күткөн эмес. Ушунча көп жарадар болот депчи. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол жарадарлардын саны канча болду ошондо? Мен эми точно азыр билбейм, бирок бир топ эле болду. Бир топ болду. Ошо 1000 тереги эле болуп калды. Бардык мүмкүн андан аштыбы? Мен азыр эсимде жок. Эме болду да, күтүүсүз болду. Анан экинчиден дары-дармек да жок болду да, баары жабык болду да. Каяктан алабыз? Акча да жок, өзүңөр билесиңер. Анан кийин эң негизгиси, жана аткан октор өзүнчө бир кандайдыр бир заманбап бир куралдан атылган октор экен да. Башкача, өзгөчө бир куралдан атылган октор болгондуктан жөн эле ок барып кирип туруп калбай бир ордунда. Ал бүт органдарын баарын тешип туруп чыгып кетип атты да, айланыпчы. Ошондой октор болду, көп органдарына зыян келтиргенчи. Анан бирок мынакей врачтардан айланса болот. Бардык тажрыйбасын, бардык күчүн салышып туруп бир канча деген адамды алып калды. Алар чакыруусуз эле өздөрүнүн чакыруусуз өздөрү келип, такыр кетпей керек болсо, тамак да жок аердечи, суткалап иштеп аттык. Ошондо эч кимди говорить эткен жок. Баары алар өздөрү Гиппократтын антын беришкен, алар өздөрү ушундайга көнүп калган. Кырдаал курчунда эң биринчи катарда ким турат? Июнь окуяларын алалы. Ал жерде деле врачтар, бул жерде деле врачтар. Врачтардын эмеси эмгеги абдан зор, бирок абдан кыйын болду да, абдан кыйын болду. Билесиңер да, эчтеке жетишпегенден, жана сиз айтып кеттиңиз, такыр акча жок болуп, даже жанареки бинттер табылбай калды. Перевязкагачы, перевязочный материал жок болду эң алдында. Кандын жетишсиздиги канча болду? Кандын жетишсиздиги абдан көп болду. Ушундай. Эми биз элден айланса болот. Мына эл баары келе баштады. Эмне жардам керек? Акча предлагать этип, бирок биз акча алган жокпуз. Мен айттым, акчанын кереги жок деп биз колдоруна тизме берип аттык да. Бизге эмне керек? Дары-дармектен, башка оборудование эмне керек? Мына ошону алып келип бергиле деп эле ошону алып аттык. Кудайга шүгүр, ошондой кылганыбыз. Акчаны
эмеге кассага отургузуп анан өзүбүз закупать этсек азыр дагы может быть чыкпат эле жана кандайдыр ызы чууларчы. Кудай биз бирде сактаптыр. Ошентип элдин күчү абдан зор болду, колдоосу абдан зор болду. Ошентип биз ушул жагдайдан Кудайга шүгүр чыктык. Анан кийин баягы кичине сакая баштагандан кийин, бир айдан кийин, анан эмнелер башталды билесиңер? Анан комиссия башталды. Бул ошо жараттын оордугун аныктоо комиссиясы. Мына ушул дагы абдан бир өтө кыйын нерсе болду. Жанагы майыптык боюнча категорияларды берүү майыптык боюнча. Ооба. Это миңдеген адамдарды, миңден ашык адамды ошонун баарын комиссиядан өткөрүш. Аны билесиңер да, ар бир адамдын өзүнүн талабы болот. Врачтар менен спорить этет, көз караштары келишпес, андай мындай иш кылып. Анан бул биринчи. Экинчиси болсо, ошо такыр жана оор жарадарларды биз өзүбүз алыбыз жетпей калды да, бияктан андайлар да болду да. Мына ушуларды сырттагы чет өлкө менен сүйлөшүп, ошолорго арзан же болбосо бекер ошол жактан дарылоо маселесин сүйлөш керек болуп калды. Мына ошонун негизинин үстүндө иштедик. Кудайга шүгүр, биздин бир топ эле жарандарыбыз барып операция болуп келишти, жардам алып келишти. Сырттан да жардам келе баштады, ар кайсы өлкөлөрдөнчү. Комиссия да келди, анан кийин биз уже чакырдык чет өлкөдөн ошондой опыты бар, тажрыйбасы бар жанагындай жараттарды айыктырганга мына врачтар келип лекция окуп, мастер-класс көргөзүп ошондой болушту. Эми мен ойлойм, анан ошентип кичине баягы ызы чуудан кичине арылып келаткан кезде өзүңөр билесиңер, июнь окуясы башталды. Майда Маевка башталды да, анан июнь окуясы башталды. Ошентип мен ошол жерде 3 ай эле министр болуп турмун. Бирок ошол 3 ай мага бир 30 жылдай сезилди да. Эмне дегенде, мен ал жерде 24 саат болбосо да күнүгө 20 саат, 18 саат иштечимин. Анткени убакыт такыр жок. Анын үстүнө июнь окуясы башталганда мен кечке күндүз ошо эмеде болуп, түштүктө болуп, Ошто Жалал Абадта кечке рейс менен чыгып кетип, анан түнчүндө келип биякта иштердин жасачымын да. Ошентип мынакей тез эле өтүп кетти, бирокчу бир көз ирмемдейчи. Бирок мен абдан Кудайга ыраазымын, өзүмдүн коллегаларыма, ошо кесиптештериме абдан ыраазымын, элиме ыраазымын. Ошолордун колдоосу болбосо, мен өзүм жалгыз баарын жакшы нукка коюп, мынакей жакшы жагдайга алып келе албайт элем да. Анан азыр көргөндө жана жарадарлар, канча жарадарлар мени көргөндө абдан сүйүнүшөт. Мен да сүйүнөм, өз балдарымды көргөндөчү. Бул абдан жакшы нерсе экен. Алкыш угуу, бата алуу дегенчи, Кудайга шүгүр да. Эми ал ошо июнь окуясында, апрель окуясында эле эмес, июнь окуясында канча деген жарадарлар болду. Канча жарадарлар болду. Ал апрелден дагы кыйын жагдай болду ошондочу. Кыйын жагдай болду. Масштабтуу болду да ал. Масштабтуу болду. Абдан кыйын болду. Эми ошондо биз ойлойбуз, эми эгерде ошо апрелде мындай тажрыйбалуу болуп, баарыбыз мындай бир боевой бир духта турган үчүн июнда окуя болгондо биз тез эле эметип кеттик да. Кырдаалды жөнгө салып кеттик. Тез элечи. Кудайга шүгүр да. Мына канча деген врачтарды биз бияктан жибердик. Ушу бригада болуп иштеп атышты. Ошолдо врачтар июнь окуясында иштеп атканда нан жок мезгилдер болду. Кээ бир больницаларда суу жок, нан жок мезгилдер болду да. Анткени сыртка чыгайын ала турганга жер жок. Ок атуулар болуп атты. Сыртка чыккан такыр невозможно. Мынакей азыр дагы ошо скорый помощьтер бар. Ок тешип кеткенчи ошо жердечи, ошо скорый помощьтер менен каттап атты да, башка каттам болгон жок. Мынакей ошентип жүргөн убакта мына элден айланса болот, ошо жерден үйлөрүнөн көмөч жасап, нан жасап, эптеп ошо өздөрүн мындайча айтканда рисковать этип өмүрүнчү, ден соолугун элдер ошентип мындай 2-3 нандан ташып аткан убактар болду ошо больницаларга, врачтаргачы. А врачтар болсо мына ошо жерде иштеп атып, үйүнө барбай, бирок алар билчү да, канча деген врачтын үйү тонолуп кетти. Жыйнап жыйганын баарынан ажырашты. Бирок бирөө дагы өзүнүн ордун таштап кеткен жок. Мен үйүмө барам, балдарыма барам,
эмне болду, үйүм эмне болду депчи эч ким кеткен жок да. Ошол жерде турганы менен Бул иштешти. демек кесибине болгон берилгендик, Албетте. сый деп түшүнсө болот. Алар Албетте. Ошон үчүн мен айтам да, ошо врачтар, вообще эле дарыгерлер ушундай абдан күжүрмөн адамдар да. Анан ушундай жөнөкөй. Алар өздөрүн ошондой батырлык кылганды эле сезбейт ушул убакка чейин, мен ойлойм. Мына мен сырттан келип, мен карап, көрүп, алардын ичинде жүрүп, ушундай бийик баа бердим да. Кудайга шүгүр, мынакей билесиңер, 11-жылы ошол алардын мындайча айтканда заслугасын, эмгегин баалап туруп, биздин өлкөбүз алардын мына Алмаз Шаршенович как раз өзү премьер-министр болуп турган ошол кезде биз негизи мен комитеттин председатели элем. Биз болсо санап туруп алып бардык схема эменичи маянанын көтөрүлүүсүн бир эсе эле. 100% санап алып бардык да. Анан десек, мына Алмаз Шаршеновичтин именно өзүнүн бул заслугасы да, ал айтты, эме канча болот деди, бир эсе көбөйгөндө ушунча болот деп айтсак, бул аз экен. Көтөргүлө 3 эсе. Көтөргөнгө жараша жакшылап көтөрөлү. Адамдар дагы өздөрү мындай сезип калсын депчи. Ошентип мынакей врачтардын айлыгы 3 эсе. Бул өмүрүбүздө, тарыхыбызда болбогон нерсе да, 3 эсе көтөрүлдү. Анан кийин көп врачтар жылда бир 3-4 эле врач эмгек сиңирген деген наамды алышчу экен. Даже 2-3 эле. Ошо жылы 40тан ашык врачтар наам алышты, эмгек сиңирген деген. Мен да ойлойм, бул дагы ошолорго бир өлкөбүздүн, элибиздин берилген бийик баасы депчи. Азыр байланышка чыккан угарманды угуп көрөлүчү. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Мен Жылдызбек. Саламатсың, Жылдыз. Мындай демекчимин да, мына мен сөздүн башында 7 жыл мурда каза болгон кырчындай жигиттерибиздин жакындарына, үй бүлөлөрүнө терең көңүл айтып, кайгыларды тең бөлүшүм келип атат. Бизде кечен тымак жигиттери ушу ата бейитке барып, ушу гүл чамдар коюп, Куран окутуп атсак, ушу мектеп окуучулары 3-4 бус менен келип, ушул отурганы мен аябай кубанды да, эч ким эч качан унутулбайт деген сөз мененчи. Анан айта кечирип койсолу. Угатабыз сизди. Сурайын деген мындай 2 суроом бар. Биринчи суроом мындай да. Сиз айтып кеттиңиз мурда сиздин саясатчылык партиялаштарыңыз, үзөңгүлөштөрүңүз азыркы күндө кандай баа берет элеңиз, эки жактуу болуп атышпайбы? Анан ушул кандай эме болуп атат? Анан сиздин экинчи суроом, дарегиңиз жок, кайдасыз? Анан мен регионду кыдырсам кээде айтышат, Дамира деген бир айым бар эле, кайда деп. Анан сизде жогорку деңгээлдеги кесипкөй айымдын бир бийлик бутагына отурбаганы кээ бир биз кыргызстандыктарды мындай кыжалатка калтырат да. Себеби даяр кадр болсо, биз кээде кадрдан аксап атпайбызбы? Дамирам, сиз менен туура түшүнүңүз. Ошондуктан бир баа берип койсоңуз, кандай десе, эмне өзгөрдү ушу 2007 жылдын ичинде? Анан эмне үчүн сизди мындай унутуп калганы мени өкүндүрүп атат да. Рахмат. Чоң рахмат. Жылдызбек иним, рахмат сага. Эми сиз туура айтып кеттиңиз, жана үзөңгүлөштөр эмнеге эки жактуу болуп атат депчи. Мага өтө кейиштүү болуп атат ушундай бирге жүрүп, мындайча айтканда, Оор учурда бир жүрдүңүздөр, оор учурда бирге жүрүп, туура түшүнүп, анан кийин мына жакшы убакка келип, ошонун жемишин жээр убакта ушундай эки тарап болуп калган мага да абдан кейиштүү да. Биринчиден, экинчиден болсо, жана биздин душмандардын чырагына май таам аткан кез азырчы сооп болот. Ошондой силер бизде ошентип талкаладыңар эле, эми бири-бириңерди талкалагыла деген мезгил келди да. Мен ойлойм, ошо убакта ошо революция баягы абдан чоң тополоң болуп кетти да, чынын айткандачы. Эч качан бул нерсе билинбейт, эч ким эчтекени издебейт. Бизге бардык мыйзам бузууга барганга болот деген негизде жазалган иштер жана мародёрчулуктарчы. Эми алардын мыйзамсыз негизде тапкан акчасын биз деле мыйзамсыз алып алабыз деген ой болду болуш керек деп ойлойм да. Же болбосо каяктан эмнеге ошондой эмеге барышат, ошондой кадамга барышат дейм да. Анан баягы кыңырык иш 40 жылда билинет деп баары дагы чыгып атпайбы ошентипчү. Анан жана мен айтпадымбы сиздерге, биз жанагындай акча жок, бинттерге акчабыз жетпей атса, перевязочный материал деп коебуз. Кээ бирөөлөр ячейкадан миллиондорду алып чөнтөккө салгандар да болбодубу? Мына, муну кандай түшүнсө болот? Бул эми адамдардын баары 5 кол тең эмес дегенде, адамдардын баары эле патриот эмес. Адамдар ошол революцияны, жанагындай жигиттерибиз өлүп жасаган революция, кандуу революцияны өзүнүн кызыкчылыгына айланткан
кишилер дагы болду. Аны азыр көрүп атабыз, билип атабыз туурабы. Анан кийин бул өтө кейиштүү нерсе. Албетте кандай болбосун, биз кандай жактай болбосун биз мыйзамга баш ийүүбүз зарыл да. Анан кийин мыйзам негизинде мен ойлойм ошол эле акчалар, ошол эле байлыктар баары тең өкмөттүн казынасына өтүш керек болчу. Анда бир суроону узатып окшойт сизге. Азыр эмне менен алектенип атасыз дейт. Азыр болсо мен мамлекеттик жумуштан кеткенден кийин кичине эс алдым. Анан эс алып, ден соолугум кичине чыңап дегендейчи. Азыр өзүмдүн бир бизнеске баягы кайра баарын жаңыдан эстеп, баягы мурункудай болупчу. Жеке ишкер болгондо кайра жандандырып атам, башкача айткандачы. Мен мага керектүү көңүлүмө жаккан бул ошо элдин көбүрөөк массаны иши кылып жумушка тартуу болуп атат да. Азыр билесиңер, Ысык көлдө, башка жерлерде ушундай жанагы бакча өстүрүү мен ойлоп ошону көздөп атам. Анда багбанчылык экен. Ооба, көздөп атам да. Бирок мен түшүндүм өзүм, мында мурун билчүмес элем, ошо абдан кыйын экен да, жөнөкөй эле нерсени алыш, жасаш өтө кыйын экен. Мына мен жерде ошо арендага алып, ошо жерге бир алма бак отургузайын десем, ошонун жери абдан көп убакыттан бери созулуп чечилбей атат дегендейчи. Бир инвесторлор таап завод салайын деп аттым эле. Мына ал жерге болсо электричество жок, мощность жетишпейт экен да, мына ушундан кыйынчылык болуп атат. Эми ошондой эле майда чүйдө кыйынчылыктар көп экен, ошону жеңгенге аракет кылып атам да, буюрса. Бирок эми сиздин потенциалды эртеби кечпи мамлекеттик кызматта пайдалануу учуру келет болсо керек, Программабызды улантабыз азыр. Кыска жаңылыктардын убактысы келди. Анда мен сөздү кесиптешим Диналияна Жунушевага узатам. Андан кийин Түзоводогу маегибизди улантабыз. Бизден бүгүнкү мейманыбыз убактылуу өкмөттүн мүчөсү, ошол жыл оор татаал учурда саламаттык сактоо министрин жетектеген Дамира Ниязалиева. Толкундан алыстабай туруңуз. Рахмат, саламатсыздарбы ардактуу радио каармандар. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусу апрель революциясы майрамын тууралай жарыяланды. Мындан туура 7 жыл мурда 7 апрелде Кыргызстандын тагдыры чечилген. Ал күнү элибиздин алдында бир үй бүлөнүн хандыгы орноп, калганыбыз кул болуп калабызбы же эркин жарандар өлкөсү болобузбу деген суроо турган. Ал күнү көк жал жигиттерибиз эркиндик үчүн бүгүн азыр башты сайып көрөшпөсөк, кийин кеч болуп калат деп чыгышкан. Дал ошол күнү намыскөй элибиз кайрадан эркиндикке, адилеттикке, келечекке жол ачкан. Бирок жеңиштин баасы өтө кымбат болду. Ошол күнү 86 жараныбыз курман болгон. Андан кийин өткөн мезгилдин ичинде да алган жарааттарынын кесепетинен ондогон жигиттерибиз көз жумду. 7 апрель шеиттерине таазим этебиз деп айтылат кайрылууда. Мамлекет башчынын кайрылуусунда 2010 жылдын 7 апрели өлкө тарыхындагы эң кайгылуу, бирок ошол эле убакта эң маанилүү окуялардын бири экени белгиленген. 2010 жылы апрель революциясы Талас, Нарын шаарларындагы элдин бийликтин башкаруу режимине нааразычылык иш-чараларынан башталган. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги 6 апрелде бир нече оппозициялык саясатчыларды камакка алган. Аларды бошотуу талабы менен чыккан эл 7 апрель күнү Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимин кулаткан. Бийлик куралсыз элге ок чыгарып, 87 киши набыт болгон, 100дөн ашуун адам түрдүү жаракаттарды алган. Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев 6 апрелде 16 январда Чүй облусуна кыйраган Боинг 747 авиакырсыгынан курман болгондордун туугандары менен жолугуп, түрктөр тарабынан төлөнүүчү компенсация тууралуу маалымат берди. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Ал жакында эле Боинг 747 учагына таандык болгон ACT Airlines авиакомпаниясынын өкүлдөрү менен жолукканда каза болгондордун туугандарына, денесинен ар кандай жаракат алган жарандарга мамлекетке келтирген зыяндар жана жарандардын чыгымдарын
каражаттарын төлөп берүү тууралуу сүйлөшкөнүн айтты. Мухаммедкалый Абулгазиев жабыркагандарга жардам берүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине 600 000 АКШ доллары, бул болжол менен 42 миллион сомдой каражат түшкөнүн кошумчалады. Которулган сумма буга чейин авиакырсыктын жалпы чыгымдарын эсептеп чыккан өкмөттүк комиссия тарабынан аныкталган 195 миллион сомдун бир бөлүгү болуп эсептелет. Ал түрк тарапта тез аранын ичинде керектүү болгон компенсацияларды төлөп берүүгө кызыктар экенин билдирди. Абулгазиев жолугушууга келгендерде комиссия жабыркагандардын бардык сунуш эскертүүлөрүн эске алуу менен ишти ачык жана таза улантаарына ишендирди. Бишкек шаардык соту Азаттык медиа мекемесине коюлган 10 миллион сом жана Промедиа коомдук фондуна тагылган 3 миллион сом доо арыз боюнча райондук соттун аныктамасын күчүндө калтырды. Аныктамага ылайык 2 басылманын банктагы доогер талап кылган каражаты камакка алынышы керек. Ишти 6 апрелде шаардык соттун судьялары Эрмек Байсекеев, Ирина Скрипкина жана Аида Манжиева карады. Ленин райондук сотунун судьясы Жылдыз Жумабаева мындай аныктаманы 14 мартта чыгарган болчу. Кыргызстандын баш прокурору Индира Жолдубаева президенттин ар намысын жана кадыр баркын коргоо тууралуу арыз менен кайрылып, Азаттык медиа мекемесине 10 миллион сом жана Промедиа коомдук фондуна 3 миллион сом доо койгон. Доо арызда мамлекет башчынын кадыр баркына шек келтирген такталбаган маалымат жарыяланганы негиз катары алынган болчу. Эл аралык жаңылыктардан АКШ президенти Дональд Трамп Конгресстин айрым мүчөлөрүнө Сириядагы ыктымалдуу химиялык чабуулга жооп беретинде аскердик аракеттерди көрүүгө ниеттенип жатканын билдирди. Бул тууралуу CNN кабарлады. Телеканалдын булактарынын билдиришинче, акыркы чечим азырынча кабыл алына элек. Президент бул жагдайды Американын коргоо министрлиги менен кеңешүүдө. Шаршембиде Трамп Идлиб провинциясынын Шенхуй шаарындагы ыктымалдуу химиялык чабуулду коркунуч окуя деп атап, буга тиешелүү деңгээлде жооп берүү керектигин айткан. Ал ортодо Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде АКШнын атайын өкүлү Никки Хейли Сириядагы абал боюнча жамааттык чечим кабыл алынмаса бир тараптуу түрдө чара көрүлөрүн айтып опузалаган. 4 апрелде Сирия оппозициясы Хан Шейхунда ондогон адамдардын курман болгонун жарыялаган. Жергиликтүү медицина кызматкерлери нервти шалгылоочу газ колдонулган деп шектенишүүдө. Учурда каза болгондордун саны 86 кишиге жетти. Козголоңчулар АКШ жана Батыштын бир катар өлкөлөрү чабуу үчүн Сирия президенти Башар Асадты күнөөлөшүүдө. Дамаск айыптоолорду четке кагууда. Ардактуу радио каармандар, мына ушундай жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан, кар жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө 6-11 градус жылуу, Таласта 5-10 градус жылуу, Ош, Жалал Абад аймактарында 10-12 градус жылуу, Баткенде 8-13 градус жылуу болсо, Ысык көл дуанында 2-7 градус жылуу болот. Нарын жергесинде абанын температурасы 6 градуска жылыйт. Ал эми Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 8-10 градус жылуу болот. Кадырман радио каарман, сиз Марал радиосунун толкунунда акыркы саатка алынган жаңылыктарды тыңдадыңыз. 3W чекит Марал FM чекит KG сайтына кирип, акыркы чыгып жаткан жаңылыктарды окуп туруңуз. Кызматыңызда Диналена Жунушова болдум. Азыр жарнамага кезек беребиз. Андан соң Айлампа программасынын экинчи бөлүгү менен эфир уланмакчы. Марал үналгысында жарнама. Объявление. Образовательное учреждение «Сапат» проводит прием учащихся в Бишкекский лицей имени Чингиза Айтматова и лицей Айчурек. Тестирование будет проходить с 5 по 21 апреля в школах города Бишкек и Аламединского района Чуйской области. А 22 апреля в 10:00 тестирование будет проходить в вышеназванных лицеях. По всем вопросам обращаться по номерам 63 41 51, 67 90 04. Наши адреса: город Бишкек, микрорайон Аламедин 62/1 и Широкая 1А. Качественное образование – источник будущего. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Марал радиосу өз уктурларын Түз ободо улантат. Ошондой эле биз азыр ТВ24 каналында дагы эфирдебиз. Студиянын мейманы убактылуу өкмөттүн мүчөсү, саламаттык сактоо министринин милдетин аткарып жүргөн Дамира Ниязалиева. Эгерде сизде ушул апрель окуясына байланыштуу суроо пайда болсо, анда 68 06 06 телефон номерин териңиз. Биз болсо эми Facebook'та да бир нече суроолор бар, ошолорго көңүл бөлөлү, Дамира айым.
Угарман кайрылат, азыр дейт, ошол апрель окуясынан бийлик сабак ала алдыбы дейт. Кимге таасир эте алды? Бийлик сабак алды болуш керек. Эмне дегенде эл менен сүйлөшүүгө баруу керек экенин, элди угуу керек экенин ошол эке ушу сабак болду го деп ойлойм да. Мынакей азыр президент айтпадыбы, элдик курултай өткөрөлү деп. Бирок эми ошол курултайга чын айтканда ар бир региондун ошо карапайым адамдары келсе жакшы болот эле да. Эми эмес бийликте иштегендер эле эмес. Эгерде ал жерге бийликте иштегендер эле келсе, эми жөн эле партактив, баягы илгерки партактив болуп калат да. Бакиевдин учурунда деле ошол болбоду ошондой элесиңизби? болгон, Марттын бир ортосунда курултай өтүп, өзүнүн жакындарынын жалындуу сөздөрү болуп. Ооба. Андай болбош керек. Курултайда чындыкты айтылыш керек. Мен ойлойм да, ошо чындыкты айта турган кишилер, ошо нагызы элдин мындайча айтканда каймактары келиш керек да. Анан кийин ошентип элдин сөзүн угуп турса, эми ал бул билесиздер да, адам болгондон кийин кемчиликтер болот дайыма. Анын үстүнө чоң бир система бул биздин азыр өлкөбүздө иштеп аткан жана аткаруу бийлиги бир өтө чоң система да. Албетте кемчиликтер толтура. Мана ошол кемчиликтерди көзгө сая айта турган депутаттар болуш керек эле. Бирок азыркы учурда депутаттардын мындай өздөрү айтып коюшат го, страусиный бир эмес настрою туура эмес болуп атат да. Көрмөксөң билмексеңге салышып, мен уккан жокмун, мүмкүн болгондур, бирок мен уккан жокмун. Бир дагы бир мыйзамдын аткарылышы көзөмөлдүккө мындай туура деңгээлде, жакшы деңгээлде алынып аткан жок. Мен билем кайсы закондорду биз кабыл алганбыз. Мен ошо көп закондун автору өзүм элем. Билем да, ошолор аткарылып атабы, аткарылган жокпу? Ким бирөө да сурап койгон жок ошон үчүн. Эми эң негизги көйгөйлөрдүн баары бул социалдык чөйрөдө да. Бул саламаттык сактоо тармагында, билим берүү министрлигинде, социалдык өнүктүрүү министрлигинде, жана соцфонд деп коебуз, пенсияларда назначение болгон жерде мынакей жаштар иши боюнча көйгөйлөр абдан көп. Мына ушул жактан абдан көп бир мыйзамдар бар эле иштей турган. Көбү туура эмес иштеп атат, жоксу такыр эле иштеп атат дегендейчи. Ошону бирөө да алып чыккан жок. Ошон үчүн мүмкүн эми жанагындай элдик курултай болуп калса, албетте элдин өкүлдөрү келип, мына ошону айтса, мүмкүн биздин ошо өкмөттүн аткаруу бийлигинин ишинде дагы бир жылыш алдыга болобу деп ойлойм. Бул биринчиси. Экинчиси, мынакей азыр коррупция менен абдан күрөшүү катуу болуп атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, баягы кол тийбес эч ким жок болуп атат. Керек болсо аппарат президенти дагы кишилери камалып атат, көрүп атасыңар. Депутаттар камалып атат, министрлер камалып атат дегендейчи. Бул ким кылмыш жасаса, ошонун баары аеосуз жоопко тартылат дегенди белгилейт деп ойлойм. Анан эми бир чоң кемчиликке мен ойлойм ошо өкмөттүн жетекчиси, өкмөт көңүл буруш керек. Бул кадр маселеси. Мен ойлойм азыр ошо аксап атканыбыздын дагы ошо экономика жагынанчы тез бутка туруп кете албай, элибиздин ошо кем карчысын угуп, алардын ошону чече албаган бул ошо жанагы жетекчилер болуп атат да. Бул жетекчи министрликтин жетекчилери, өкмөт кабинет министров деп коебуз. Ошондо болгон өкмөттүн мүчөлөрү абдан профессионал эмес, багытты туура ала албай, жыйынтыкты чыгара албай атышат да. Мүмкүн ошондой болот. Эчтеке эмес, негизи баягы бизде айтат да, кыргызда орууну сурасаң айыкканга тете депчи. Ошондой эгерде кемчиликтерди түз айтса, ачык айтса, муну жаман көрбөш керек. Наоборот, кайра ошо айткан кишини жардамчы кылыш керек да, өзүңө жардамчы кылып, кана каеринде экен, чын эле ошондой экен деп ошону карап туруп, ошону тез арада жоюш керек. Ал кемчиликтичи. Мына ошондо гана биз оңолобуз.
мүмкүн мен ойлойм жанагы президент айтып аткан ошо эл курултайыдагы ошондо эгерде мааниге ээ боло турган болсо, бул топ маселени чечет да. Азыр байланыштагы угарманга кезек берелик. Анда саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп атабыз сизди. Көлдөн чыгып аттым эле Алмаз. Бүгүн ошо Кыргызстан боюнча улуу күн болуп атат да. Ошол улуу күн мындай болуп калды да. Патриоттор, мекенчилер төңкөрүш жасады. Революция. Ашылуундар пайдасын көрүп кетти да. Анан эми ошонун аркасы менен мамлекет кичине оңолуш керек эле. Бутубузга тура албай атабыз дейбиз. 25 жыл болду. Качан бутубузга турабыз да? Качан ак ниеттүү адамдар келип биздин мамлекетти оңдойт да? Кайда барсаң эле акча жегиштер. Жемкорлук көбөйгөн да. Анан ушу Дамир Жошуга жооп берип койсо, ак ниет адамдар качан тандалып алынат? Мамлекет үчүн жанын канын аябай адамдар өтүп кетпедиби? Ошолордун эмгеги акталыш үчүн. Рахмат. Алмаз байке, жакшы суроо койдуңуз. Негизи биздин да жигиттерибиз мынакей ошон үчүн өмүрүн берген болуш керек. Өзүңөр билесиңер, эгерде кимдир бирөө бир мүшөгө алтын берип туруп, бар өлүп берген же болбосо жаныңды кый десе, эч ким да барбайт болуш керек, мындайга, туурабы? Акча үчүн да эч кандай. Бирок биздин жана жигиттерибиз өздөрүн ойлобой жанагындай өлүмгө барган өлөрүн билип туруп, ошондой барганы бул албетте биздин келечекте балдарыбыздын келечеги кандай болот, оңолсо экен деген ушундай бир урандардын алдында барып өлүп кетишти. Сиз туура айтасыз. Качан деген суроону берип атасыз. Эми албетте 7 жыл өтө аз мөөнөт. Чоң өлкөнүн, чоң системанын баардык жагынан бир туура жакка бурулуп кетиши, тез эле оңолуп калышы күтүүгө болбойт. 7 жыл аз. Эми жана өзүңүз айтып кетпедиңизби, коррупцияга качан токтойт депчи. Эми биздин кандай десем, коррупционер адамдар, жанагындай паракорчулук ушундай каныбызга сиңип калганбы билбейм. Эми чет-четтен оңолуп атат, буйрусачы. Азыр баягындай ачык эле баланча сом акча кел деп сурачу мурунчу. Любой нерсеге бар, справкага да, башкага да. Мен ойлоп атайм, азыр эми коркуп калды болуш керек, андай деле жокко деп ойлойм да. Анткени көрүп атат адамдар. Эч ким аеосуз баары камалып атат, кармалып атат дегендейчи. Ошондон дагы жана күч органдары мен ойлойм көбүрөөк маалымат берип туруш керек кой деп ойлойм да, ошон үчүн. Бул бир дейли. Экинчиден, бутубузга тура албай атабыз деп атасыңар. Эми чынында эле өсүп, өнүгүп, гүлдөп кеткен өлкөлөргө арасына 7 жылда кошулуп калабыз деген өтө кыйын болуш керек. Анткени бизде нефть жок болсо, мындай күйүүчү жанагы элементтерчи, ана баарын сатып алып атабыз, көрүп атасыңар. Өзүбүз эчтеке көп деле чыгарбайбыз. Албетте бизге өтө кыйын. Ошон үчүн мен ойлойм, туура политика болду. Жана Евразеске кошулганыбыз, Россия, Казакстан күчтүү өлкөлөр менен бирге бир үй-бүлөдөй болуп, жанагы соода карым-катнаштыкты түз жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк албадыкпы азыр. Эми буга деле 1-3 жыл кетти да, ошо дайындалганчы. Бирок албетте азыркы учурда менде деле суроо бар, эмне үчүн эрежелери жакшы дайындалган эмес, эмне үчүн эрежелери иштебей атат бүгүнкү күнүчү. Анткени элдер чыгара албай атат мына продукциясын сырткачы. Мынакей азыр көрүп атасыңар, абдан жакшы кредиттер келип атат бизге. Качан эле 5% кредит алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар эле. Азыр бар. Мына Кыргыз-Россиялык фонддун негизинде ал жерде акча бар. Бардык банк аркылуу региондордо биринчи учурда жанагындай дыйканчылыкка, заводторду курам дегендерге баарына мынакей ошондой мүмкүнчүлүк бар. Эми мунун баарын дайындаш бир күндө келип калбайт экен. Мына азыр дайындалып келатат. Кудай буйруса, мен ойлойм, дагы бир аз убакыттан кийин сөзсүз түрдө биз турабыз бутубузга. Анан алып карасак, энергетикалык көз карандыга ээ болдук. Мынакей мурункудай светибиз өчүп атабы бүгүнкү күнү? Жок, өчкөн жок. Суубуз Кудайга шүгүр бар. Биз көз каранды эмеспиз эч кимгечи. Бул да Кудайга шүгүр да. Мынакей анан жергиликтүү бийликти ошо күчөтүш керек бүгүнкү күнү. Анан аткаруу бийлигин күчөтүш керек да. Ал жерге мен бул жеке пикирим өзүмдүн, отбор болуш керек.
Кадрларды тандоо маселеси абдан курч турат, өтө курч турат. Ал жерге тажрыйбалуу керек болсочу, депутаттардан баштап, жанагы президентке өткөндө элдин баары карап туруп экзамен берип атпайбы? Так ошондой экзамен өткөрүш керек. Көрүш керек, диктантты жазалабы, тарыхты билеби, Кыргызстандын тарыхын, эл аралык тарыхты билеби, юридикалык жактан кандай эмеси бар, мындай образованиясы бар дегендейчи, маалыматы бар. Жоксо депутат болуп баратып, бул мыйзам деген эмне экенин билбей келгендер бар да, туурабы? Жазыш эмес, анын жөнүндө билбегендер бар. Азбукасын деңиз. Ооба. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бизде баягы убагында бир улуу киши айткан, кадрлар баарын чечет депчи. Кудай буйруса, эгерде бизде азыр платформа бар да, өсүп кетүүгөчү, өнүгүп кетүүгө. Мына мыйзамдар кудай буйруса жакшынакай кабыл алынды. Жана айттым, Евразеске кошулдук, кредиттер бар бүгүнкү күн. Бирок ошону туура нукка салып, иштеп келе турган бир жакшы бир мындай Жол керек. Жол болсо, жок, жол деле бар, бирок ошону эме керек да, мындай алып кете турган жакшы бир күчтүү бир ар бир тармактын өзүнүн бир кадры болгондо жетекчиси мен тезирээк болуп кетмек да. Анан Евразеске айтып атпаймынбы, кирдик. Ошол убакта кыйын, мен кыйынмын деп жүргөн адамдар ошону түзүп атты эле. Ошого кирип мындай көкүрөктү кагып ой кыйраттыктап атты эле да. Азыр эми мынакей көрүп атабыз го, эч кандай эчтеке бүтпөгөнүнчө. Ошондойлор мени кейиткени жетекчилер мындай колунан келбей калса жөн эле кетип калып атат да жумуштанчы. Всё, бүттү. Жазалоо керек. Жазалоо, жоопкерчилик жок. Мынакей ошону айтайын. Эгерде ар бир адам жоопкерчилик менен өзүнүн жумушуна отношение жасаса, мындай болбойт эле. 7 апрель окуясы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биз бүгүн кандай сабак ала алдык? Азыр бизде дагы бир угарман байланышка чыккан экен. Угалык, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кулак сизде, өзүңүз тааныштырып өтсөңүз. Мен Кутман, Бишкектен чалып атам. Дамиреже ишиңизге ийгилик. Биз 3 суроом бар эле, ошол суроом менен кайрылайын деп чалып аттым эле, жантан. Кыскача айтсаңыз, Биринчи суроом эже, бул ушул бийликти алып келгенге ушу сиздин, Роза Исаковна эженин, көп кишилердин эмгеги зор эле да. Анан ошолор ушу 7 апрелде ушу сиздер эмгегиңиздер бааланбай, Роза эже, сиз, Эмилбек Каптагаев, көп кишилер сүрүлүп калган сыяктуу болду да. Болду, иштериң бар, эми эс ал деген сыяктуу эле болуп калды да. Жок эле болуп кеттиңер да. Бул биринчи суроом, экинчи суроом могу неме да? Айтып атасыз сиз неме депчи, баягы Атамбаев неме деген балыкчыдагылар бошотулса саясаттан кетем деген депчи. Адилетсиз камалгандык үчүн ошондой күйүп бышып айтса керек да. Анан азыр ойлойм да, могу кимдин Садыр Жапаровдун тарапташтары деле 12 адам камалып жатат да. Ошолорду деле кандай алар адилеттүү камалдыбы? Жана сиз өзүңүз айттыңыз, Бакиев манчыркап кеткен деген сыяктуучу. Ошондой болуп кеткен жокпу азыркы биздин бийлик деле деген ойда. Экинчи суроом. Үчүнчү суроом, сиз айтып атасыз неме деп. Эл менен сүйлөшкөн сабак болду азыркы бийликке депчи. Эл менен сүйлөшкөн сабак болсо, азыркы чыгып кичине катыраак сүйлөгөндөр камалып, радиолор сотко берилип, асты. Түшүнүктүү. Көрүп атабыз да. Рахмат. Кыскача жооп берсеңиз, убакыт аз экен. Эми мен ойлойм, мен башкалар жөнүндө айтпай эле коеюн, өзүм жөнүндө мага Кудайга шүгүр. Чынын айтканда, мендей аялдар абдан көп. Бизде миллиондон ашык аялдар бар. Бирок ошонун арасынан сурулуп мен чыгып жакшы эле иштедим. Элге мына белгилүү болдум. Мен любой жерге барсам мени таанышат, дүкөнгө киремби, каерге кирем, кичинекей балдардан өтө буга да Кудайга шүгүр деш керек. Мен дагы ошо элимдин көргөзгөн, анан эң негизгиси партиянын көргөзгөн маган бир ишенимин актадым деп ойлойм да. Анан эгерде партия болбогондо, эгерде Алмаз Шашенч мени ушундай жумушка койбогондо мен каякта болот элем, мүмкүн жөнөкөй эле ишкер аял болуп жүрө бермекмин да. Аны эми убагы келгенде иштейт экенбиз, убагы келгенде эс алат экенбиз, таарыныш жок да. Баары Алланын колунда. Кудай буйруса мүмкүн дагы эле мен ишке чыгып элиме мындайча айтканда жардам берип, элиме
бир керегим жарайт деген ойдомун да. Кудайга шүгүр алды да баары деп ойлойм. Анан кийин Садыр Жапаров боюнча айтылып кетти. Мен чынын айтканда Садыр Жапаровду түшүнбөй атам да. Ал киши эмнегедир өзүн абдан көп убакыт реклама жазады да. Барам депчи Кыргызстангачы. Бирок ал билчү да. Бу жерде ага кылмыш иши козголгонун, ал заранее билген эртеле, что келгенде ага камалат дегенин баарын билип туруп, эмне үчүн ушул кадамга барды деген менде суроо да. Эми кайсы адам өзүн ошо түрмөгө отуруп, жакшынакай отурган жеринен жанагы түрмөнүн камерасына которгондо өзүнүн условиясын ким ошого кандай барды деп ойлойм да. Эгерде ал күрөшөм деп келсе, анда түшүнүктүү болот эле. Эгерде ал камалбаасын билип, мен биякта болом, эл менен болом, күрөшөм жана башка кылам, мүмкүн өзүмдүн актыгымды доказывать этем десе, анда түшүнүктүү болот эле. Анан эмне үчүн ошонун реакцияны бияктагы болгон реакцияны билип туруп келди? Бул дагы бир өзүнчө бир кандайдыр бир операциябы же акциябы, мен билбейм да. Анан кийин эми албетте эгерде кандай эми сот эле билет муну, сот чечет, күнөөлүүбү же күнөөлүү эмеспи депчи. Анан эртеле аны күнөөлүү деп айтканда мен деле алысмын. Бизде деген презумпция невиновности деген бар. Эми сот баарын ордоруна коет болуш керек. Албетте алардын тарапташтарын эгерде күнөөсү жок болсо, аны чыгаруу керек и диалогко да баруу керек деп ойлоймун да. Анан эл менен сүйлөшкөн сабак болду деп сөзсүз түрдө ошо жергиликтүү бийлик эгерде көлдө ошондой настрой болсо, көлдө ошо Ысык-Көлдө Садыр Жапаровдун мындай тарапташтары, туугандары толкуп атса, алардын ошо бийликке сөз жетпей атса, ал жерде бийлик бар, жергиликтүү бийлик бар. Губернатор деген бар, аким деген бар. Баргыла, жолуккыла, айткыла өзүңөрдүн муңуңарды, арзыңарды, туурабы? Анан алар деген бийлик алып келет биякачы. Же болбосо сүйлөшөм, жолугам десеңер, анда эле ошолор аркылуу айтып, анан кийин бардыгын организовать этет го деп ойлойм да. Мен ойлойм, азыркы учурда бийлик мынакей аткаруу бийлиги. Эми ошолор болуп атпайбы, аткаруу бийлиги элден качпаш керек. Керекпи? Ар бир губернатор, ар бир аким, керек болсо министр ошо эл каярка талап коюп атса, ошол жерге барып сүйлөшүп, колунан келген нерсени жасаш керек. А бирок эгерде мыйзамга туура келбей турган нерсени жөн эле чыгар дегенден алыс болуш керек да. Эгерде мыйзамды бузса, туура эмес иш жасаса, ар бирибиз жооп бергенге даяр болушубуз керек. Соңку суроо болсун, айтыңызчы, мисалы адамдар дайыма алдыга шашат, бирок тарых шашпайт деп коюшат. Негизи ушул апрель окуясы албетте кандай болду, ким күнөөлүү болду, бул жерде ошол бийлик менен оппозиция канчалык мындай тил табыша алды, алган жок деген маселенин бардыгын тарых аягына чекит коет болуш керек. Бирок улам кийинки муун ошол апрель окуясына жөнүндө билип, андан сабак алып жашаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Мындай бизге атайын бир механизмдер зарылбы? Эл аралык деңгээлде муну конфликтология деп коет экен да. Ошо конфликттерди болбош үчүн аларды жеңүү деген өзүнчө бир наука бар экен. Өзүнчө бир адистер бар экен да. Конфликтолог адистер иштешет. Адистер бар экен. Анан кийин мен ойлойм, ошо биздин эми элибиз абдан мындай курчта, анан сразу бетке айтып эле саясий жактан активдүү болуп атпайбы? Активдүү, анан кийин кыжырыбыз тез келе калат да, баарыбыздын элечи. Анан кийин ошондой болгондон кийин мен ойлойм, биз дайыма көтөрүмдүү болушубуз керек. Биринчиден, экинчиден биз балдарыбыздын өзүркө азыркы өзүбүздүн өмүрүбүздү эмес, эртеңки күнүбүздү, келечегибизди, балдарыбызды, өлкөбүздүн келечегин ойлошубуз керек. Бизге азыр момундай скандалдардын кереги жок. Анан диалогко барып ынтымакка келишибиз керек. Болду. Эгерде эми өлүмдөн башкасын нерсенин баарын оңдосо болот. Баарын түзөсө болот, баарын түшүнсө болот, туурабы? Эми ошо бийликте отурган адамдар деле адам да, туурабы? Анан кийин ошондой обязательно сөзсүз түрдө диалогко чыгып, баарын түшүндүрүп айтып, эми сөзсүз эле тиги телевизордон, радиодон, гезиттерден бир абдан жаман сөздөр менен оскорблять этпей эле, өзүнүн конструктивдүү бир мындайча айтканда предложенияларды, сунуштарды берсе, мен ойлойм баары жакшы болот депчи. Анан бүгүн билесиңер да, коомдун күчү абдан зор биздечи. Коомдук уюмдар бар,
Ошон үчүн мен ойлойт элем, мынакей ошо жергиликтүү бийлик болобу же болбосо алар укпаса бер жака келиппи, мүмкүнчүлүктүн баары толук бар да азыр. Эми сөзсүз эле президентке кириш эмес да, туурабы, максат. Максат ошол чече турган жетекчи менен сүйлөшүү. Мүмкүн премьер-министр, мүмкүн министр, мүмкүн губернатор менен иштеш керекпи. Анан кийин, эгерде алар чечпей атса, анан ошо чечпей атат деп эле айтып, ошо кемчиликти бетке айтып турса, а биз болсо ошо жумуштун кемчилигин айтпай эле биз саясатка көбүрөөк кетип калып атат да, жанагы оппозициянын бир заявленияларычы, эми бул дайыма эле ушундай болуп турат эмеспи, негизичи. Мен ойлойм, баардык учурда ынтымак жеңет. А ынтымак качан болот? Биз когда баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Өзүбүздүн ичибизде өзүнчө бир мындай мүмкүнчүлүк талап болуш керек да, бизге конфликттин кереги жок. Биз тынч жашайлы, саясаттын деле кереги жок деп. Башка өлкөлөргө барып көрсөңөр, бир да депутаттын фамилиясын билишпейт. Балдар. Же болбосо жөнөкөй эле жарандар. Фамилиясын билишпейт. Анан кийин мүмкүн президенттикин билер, бирок министрлердин, премьер-министрдин, депутаттардын эч ким фамилиясын билбейт, потому что алар саясаттан алыс. А биз абдан саясатташып кеткенбиз да, абдан саясат. Мен ошондон ойлойм, ар бир адам өзүнүн үй бүлөсүнүн чарбасы менен алектенсе, саясат эми албетте интересно, мындай кызык да, бирок эми көп мындай киришпей, жанагы курч эмелерди айтпай эле койсо, мен ойлойм ушундай жагдайга болбойт эле мындай конфликттерчи. Чоң рахмат сизге. Бизде студиябызда мейманда ушул апрель окуясында калк арасында болуп, эл менен бирге болгон апрель окуясына катышуучу суу актылуу өкмөттүн мүчөсү, саламаттык сактоо министринин милдетин аткарган Дамира Ниязалиева болду. Ал эми биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз албетте, бирок түз ободо уктурууларыбызды уланта беребиз. Азыр кыска жаңылыктар менен кесиптешим тааныштырат. Андан кийин ушул 7 апрель окуясы биздин өлкөнүн аймактарында кандай белгиленип жатат, ал тууралуу ошондой эле бир нече мүнөттөрдөн кийин Ата Бейит мемориалдык комплексинде апрель элдик революциясына курман болушкан баатырларды эскерүү иш-чарасынан атайын кабарчыларыбыз ал аймактарда иштеп жатышат. Түз байланышка кошуп маалыматтарды берүүгө аракет кылмакчыбыз. Ошондуктан сиздер дагы толкундан алыстабай туруңуздар.